Студенттер силер тандап алдыңарбы же мугалимиңер тандадыбы? Ким менен жолугушууну? Силер өзүңөр тандадыңарбы? Жакшы. Анда мындай кылалы. Бизде канча убакыт бар? Бизде 20 мүнөт бар. 20 мүнөттө менен сүйлөшмө керек. Жарым саат кылабыз. Анан силер жогорку бул имараттындагы ичин саякат кылып көргүңөр келип атат да, туурабы? Анын баарын жасашат, балдар, жигиттер, кыздар. Ошондуктан чу дегенде эле сөздү сиздерге берейин мен. Кандай сурооңор болсо бергиле. Мен ошо суроолорго жооп берейин. Жакшы болобу, туура болобу ошол? Бере бергиле сурооңор болсо. Бирде суроо. Кечки убакытты туура пайдаланбай. Сен тарых факультетиненби? Ал могу жерде отурган сиздерден көз каранды. Ал баарыбыздан көз каранды. Кандай болот экен деп элестетип коюп, жан баштап жата берсек, ушул бойдон кете берет. А эгер биз өз өлкөбүз, өз мамлекетибиздин келечеги үчүн күрөшкөн болсок, ошо күрөшкөнүбүзгө жараша болот. Мугалимдер мыкты тарбия берсе, мыкты коом тарбияланат. Эгерде мугалимдер берип аткан тарбияны студенттер, окуучулар кабыл алса, анда мыкты коом болот. Анан мугалимдердин тарбиясы жок, же мугалимдердин айтып атканын, мугалимдердин берип аткан насааттарын укпай аткан коом болсо, анда ошого жараша коом болот. Ар бир өлкөнүн жарандары канчалык кайдыгер болгон болсо, ошол өлкөнүн келечеги жок болот. Тарых факультетинде экен, биринчи курстун студенттери экен, көпчүлүгү менин кесиптештерим экен, мен да тарых факультетин бүтүргөм. Түркиянын азыркы мамлекети ушул Түркия республикасы болуп турган өлкөнү курган Мустафа Кемаль Ататүрктүн бир керемет сөзү бар. Уктап жаткан коом же жок болот, же кул болуп ойгонот дейт. А биздин коом уктап жатабы, же ойгокпу, сергекпи, бирдемеге умтулуп атабы, аны сиздер жакшыраак билесиздер мага караганда. Сиздер канчалык мамлекеттик, коомдук ишке активдүү болсоңуздар, активдүү жаран болсоңуздар, ал коом ошончолук деңгээлде болот. Мен бир мисал келтирейин. Шайлоо өтө маанилүү, керектүү бир саясий иш-чара. Бирок кыргыз барбайт. Барса дагы акчага барат. Өз келечегин өзү акчага саткан элбиз да биз. Кандай дейсиңер? Анан кандай болмок эле келечегибиз? Өзүбүзгө жараша болот. Ким акча берсе ошонун кулубуз. Ким акча берсе ошону көтөрөбүз. Акылың менен таш жарып турсаң дагы, чөнтөгүңдө каражатың жок болсо, сен бул өлкөдө эч ким эмессиң. Эмнеге кече эле жакында мен өзүмдүн сөзүм эмес, ошол өкмөттүн мүчөлөрүнүн сөзүн айтайын. Сырттан карыз алып атабыз, ошол карызды аткарууну өкмөткө, тийиштүү министрликтерге эмес, Арис деген агенттикке берип атат. Мен суроо берип атам. Эмне үчүн ошондой кылып атасыңар десем, ал жактагы иштегендердин башы жакшы иштейт дейт. Демек бул деген сөз өкмөттөгү министрлердин, орун басарлардын, адистердин аларга башы жетпейт деген сөз. Туурабы? А эмнеге ошондой болуп калып атат? Себеп бүтүндөй тааныш, билиш, куда сөөк, тууган урук деген түшүнүктөр менен кызматка алып атат. А таланттуу, мыкты, бардык нерсени өздөштүрө алган жигиттер менен кыздар сыртта калып атат. Эгерде биз ушул саясатты жүргүзө берсек, анда 15 жыл эмес, 15 айдан кийинки абалыбыз мышык ыйлай турган деңгээлде болот. Азыр деле ошондой абалдабыз. Биз кече бир эл аралык уюм менен биздин фракция бүтүн Кыргызстан мындай өткөрдүк, жолугушуп өткөрдүк. Себеп биз талап кылдык эле, сунуш кылдык эле. Биздин бүтүн Кыргызстан фракциясы үчүн эң маанилүү маселе бүгүнкү күндө билим берүү. Билим берүү. Себеп билимдүү коом гана келечегин кура алат. А биз билимдүүбүзбү бүгүн? Жок. Жок, жигиттер, кыздар, жок. Мен 1000 жолу кайра кайталап айтам, жок. Себеп окубайсыңар силер. Окуудан качасыңар.
Экзаменди эптеп септеп эле өткөрүп атасыңар. Эптеп септеп ушундай кылып атаңар берип жиберген, апаңар берип жиберген белек бечкектер менен эптеп экзамен тапшырып атасыңар. Барыңар деп айтпайм. Бирок 90% ошондой. Калп десеңер анда мени жаман көргүлө. Чындык ушул. Анан келечекте кандай болосуңар силер? Кандай адис болуп чоңоесуңар? Мына ошол эл аралык уюмдун, кадыр барктуу уюмдун иликтөөсү боюнча 200 канча деди кече жанагы билим берүүнүн деңгээли боюнча 160 өлкөнү иликтеп чыгышыптыр. Биз 165 орунду алып турабыз. Эң төмөнкүдөн дагы төмөн экенбиз. Эң акыркы деңгээлде экенбиз. Биз көкүрөгүбүздү кагып кыйкыра беребиз. Кылым карыткан элбиз, маданиятыбыз тигиндей, анан катылганын катыгын беребиз. Бүтүндөй куру кыйкырык, ач кыйкырык, жалган сезим. Бул алар иликтеп чыгышкан, ар кандай позициялар менен иликтеп чыккан. Бул жогорку билим берүү деңгээлибиз кандай болуп атат? Мектептеги билим берүү деңгээлибиз эң төмөнкүнүн төмөнкүсү болуп атат. Себеп мугалимдердин өздөрү даяр эмес билим бергенге. Бала бакчадан башталат тарбия. Бизде Кыргызстанда 100 баланын 32си гана барат экен бала бакчага. Калгандардын мүмкүнчүлүгү жок. Демек 68 бала барбайт. Мектепке тартылбаган жаштардын саны боюнча да Кыргызстан эң алдыңкы орунда экен, мектепке барбай калган балдар боюнча. Анан атың ким балам? Я. Нургелди. Нургелди. Ушундай коом менен 15 жылдан кийин абалыбыз кандай болушу мүмкүн? Элестеткиле. Азыр технологиянын, маалыматтын заманы. Билимсиз, илимсиздер көчө шыпырып, тамак ичкен жерлерде идиш жууп, пол жууп, шыпырынды шыпырып гана жүргөнгө татыктуу болуп калат, башка нерсеге татыксыз болуп калат. Анда кандай болуп калабыз биз? Ким болобуз? Кандай деп элестетесиңер? Эми ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүгүңүздөргө карап элестеткиле. 15 жылдан кийин ушул жол менен барсак, биз кандай өлкөдө болушубуз мүмкүн деген мындай сүрөттү элестетип көрөсүздөр. Туурабы? Суроо. Бере бер. Өзүңөрдөн пайда кылсаңар болот. Атыңыз ким? Атың ким? Сапар Мухаммед. Ар ким өзүнөн көз каранды. Кече дагы бир ушул билим берүү жаатындагы бир адис сүйлөдү. Ал менин сөзүмдү 100% колдоду. Себеп мен дайым жаштар менен студенттер менен жолукканда ушул сөздү айтам. Ким кайсыл жерде окуганы маанилүү эмес, ким кандай билим алганы маанилүү. Мына өткөндө студенттер менен жолукканда бир айга жете элек. Ошол студенттер айтты, мен сыртка барып окусамбы деген оюм бар дейт. А сенде Кыргызстанда окута турган мугалим агай калган жокпу? Мугалим агай эжеке деген сиздерге багыт берет. А багыт бергенден кийин аны канчалык деңгээлде өздөштүрүп кетесиздер, ал өзүңөрдөн көз каранды. Үйдөн чыкпай гений болгондор бар. Китепканалардан чыкпай отуруп гений болгондор бар. Бир гана айырмасы диплому жок, бирок бүтүндөй ушул ааламдын сырларын билет. 4 диплому бар, бирок эч нерсени билбегендер бар. Ошондуктан өзүңөр тандагыла. А кайдан чыгабыз дегенде ошол жаштар сиздерден көз каранды. Бүгүн эртеден кечке чейин караганыбыз, чукуганыбыз телефон. Китепканада эч ким жок. Китеп окуган эч ким жок. Кызыгып журнал издеген эч ким жок. Гезитке жазылган эч ким жок. Биз ошо сиздердеги кезиңерде тамекиге иштеп, бактага иштеп, кызылчага иштеп, чөпкө иштеп, тапкан акчабызга ошол журналдарга жазылчубуз. Азыр андай жаштар жок да журналга жазылган. Чалкасынан кетпейби? Же аны айтсаң, мону соо эмес деп карайсыңар да силер. Ушундай болуп заман өзгөрүп кетти. Сапар Мухаммед ушундай балам, билим алыш өзүбүздөн. Билимди эч ким кыйнап бере албайт. Эгер адамда каалоо болбосо. Бул баягы суу сиңе турган жери бар, сиңбей агып кете турган жери бар. Билим алуу деген ошол борпоң жер сыяктуу болуш керек. Ар бир мугалимдин
эжекенин, ата эненин, улуу муундун айткандарын ошол кургап калган кесек сууну кандай сиңирип алган болсо, ошондой сиңирип алуу керек. Эгер бул бир кулагынан кирип, бул кулагынан чыгып кетсе деле мейли, бир жок дегенде бир 5-10% калар дейсиң. Бирок бул кулакка да кирбей атпайбы айткан нерсе? Себеп түшүнбөй атат. А түшүнүш үчүн жана бешиктеги кезинен башталыш керек да. Кызыгуу. Дагы суроо. Блиц суроо кылабыз да, себеп мен көбүрөөк суроолорго жооп бергим келет, Сизге чейин биздин жолугушууну көргөн окшойсуз, сөзмө сөз кайталадыңыз ошондо. Ошол жерде жооптор айтылды. Биринчи кезекте мугалимдин макамы жөнүндө карап чыгыш керек. Анан экинчиден мен бир 15-20 жылдан бери айтып келатам, 7 гана жогорку окуу жайды калтырып, мамлекеттик кылып, калгандарын баарын айдаш керек. Мына ошонун ичинде Кыргызстанда 7 миллион калкка бир 3 педагогикалык окуу жай керек. Дал ошол мугалимдерди даярдоочу. Мугалим бул жөнөкөй эле бир адис эмес. Мугалим деген бул ата энелик мээрим. Мугалим деген бул устаттык бир шык. Мугалим деген, эгер билсеңиздер, түшүнсөңүздөр, көпчүлүк ойлойт да, мыкты экономика өлкөнү сактап калат деп. Жок, мыкты мугалим болмоюнча ал өлкөнү эч ким сактап кала албайт. Ошондуктан биз мугалимдердин макамы жөнүндө жана билим берүү жөнүндөгү мыйзамды түп тамырынан кайра ушул күчүбүз канчага чейин жетет, бүтүн Кыргызстан фракциясынын убактыбыз канчага чейин жетет, биз биринчи кезекте ушул маселенин аркасында иштейбиз. Мугалимдердин коомдогу ордун бекитебиз, Кудай кааласа. Өзүңүздөр туруп бере бериңиздер, кезек менен. Жарайт. Экинчисинен баштайт. Ар бир мектепте окуганда бир 30дай окуучу окуйсуңар. Анын бир 15 жигиттер, 15 кыздар, же кыздар көбүрөөк болот. 18 кыз, 12 бала окуйсуңар. Айылда болосуңар, шаарда болосуңар, ушундай көрүнүш. Бирок ушул 30 баланын ичинен окуган 3-4 болот. Калгандары ошолорго учкашып алып кете берет. Менден сурабаса экен деп эптеп, септеп күнүн өткөрөт. Агайыңар менен эжекеңер журналды караганда көпчүлүгүңөр партанын ичине кирип кеткендей болосуңар да, мени көрбөй калса экен дегенде. Ал мугалимге керек эмес, силердин билимиңер. Ал силерге керек. Адамда мотивация болуш керек. Мотивация ар жагында болуш керек. Мисалы, мен өзүмдү мисал келтирейин. Ушундай танапис мезгилинде биздин балдар топ кармап, башка кырып, ызылдап, бир жактарга кетип, чуркап, эч тыным билбей безилдене берчү да. Мага ошол 5 мүнөттүк, 10 мүнөттүк танаписте дагы мен бир китеп окуп алганга аракет кылчумун. Бүт бардыгы кээ бир учурларда мен үстүмдөн күлгөнгө чейин барышкан. Студент болуп жүргөндө дагы 5 жылдын ичинде бир жолу бийканага барып аптырмын мен. Силер дискотеканы жакшы көрөсүңөрбү? Бир жолу басып кирип өттүрмүн. Биз менен курсташ болгондор дагы анча-мынча бир политехте окуган, Айыл чарба институтунда окуган 2-3 кыргыздар бар эле. Ошолор мындай мыскылдачу. Мадумаров тиздештин кажети жок, китепканага кирсең ошол жерде байланып ал деп. Бул адамдын өзүнөн экен. Ишк, ошого болгон кумардануу керек. Билимге болгон кумар керек да. Мына тамеки тарткандар тамеки тартмайынча тура албайт го.
Телефон чукугандар телефон чукумайынча тура албайт. Ошол сыяктуу эле китепке болгон кумар болуш керек. Илимге болгон кумар болуш керек. Ансыз эч нерсеге жетишибиз кыйын. Экинчиси, эмне үчүн бириге албайсыңар деген сөзгө. Эмне үчүн биздин бүтүн Кыргызстан үстүнөн баары мыскылдай берет деген. Мына силерге бир мисал келтирдим. Канчанчы класста окуйсуң? 10 класста. Жакшы окуйсуңбу? Ошо күчтүүлөрдү жакшы көрөсүңбү? Көчүрүш үчүн болсо керек дос. Өзү негизи адамзатта өзүнүн күчтүүлөрдү жакшы көрбөйт. А кыргызда айрыкча. Өтө жакшы эмес болот. Сен маданияттуу болсоң, сен илимдүү, сен билимдүү болсоң, классташтарың сенин үстүңнөн күлүп турат. Чекелетип турат мына. Жакшы көрбөйт. Мына шаарда ошондой болуп окуган балдардын баардыгына ботаник дешип түрткүлөшөт да. Айылда билбейм, эмне дейт, силерде билбейм. Ошондой дейт да, көрдүңөрбү? Сен да келечектеги депутат экенсиң. Биринчи макул болбойсуң да, анан айткандан кийин макул болуп добуш берет. Бизди бүтүн Кыргызстанды ошон үчүн көбү жактырбайт. Бир акылман айтат да, сиз көп адамдарга таң каласыз да, капа боло бересиз. Мен аларга эч жамандык кылган жокмун го, эмне үчүн мени жаман көрөт деп кыйналасыз дейт. Сиз жаңылышасыз дейт. Сиз аларга окшош эмессиз, ошон үчүн алар сизди жакшы көрбөйт дейт. Түшүндүңүзбү? Эгер сен көпчүлүккө окшобосоң, сен бөтөнсүң да. Көпчүлүк менен бирге болуш керек дейт. А көпчүлүк билесиңер кандай экендигин, кандай жол менен келгендиктерин. Ошондуктан бүтүн Кыргызстан өзгөчө мындай бир биз маданиятты, биз илим билимди, биз мыйзамдуулукту эң бир жогору койгон, туу туткан фракция партиябыз. А калган партияларга тил тийгизгим келбейт, аман эсен эле болсун, башка сөзүм жок. Бирок ошолор партия экенинде дагы менин күмөнүм бар. Себеп кече гана таанышышты, кече биригишти. Көпчүлүк ушул залга келгенде бири-бири менен кучакташып таанышты. Ушул партия болобу? Андай болбойт, жигиттер. Адамда эң бир мыкты касиеттердин, сапаттардын бири бул туруктуулук. Биз 2010 жылдан бери парламенттик шайлоолорго катыштык, баарында жеңишке жетиштик. Бирок биз башкаларга окшобогондугу үчүн ушул жогорку кеңешке киргизбей жүрдү. Бизди мүмкүн оңолоор, түздөлөр дегендей болуп. Биз жеңдик туруктуулук менен, сабырдуулук менен, кылдай кыйшайбай өзүбүздүн принциптерди сатпай келдик. Ошондой дагы суроо. Саламатсызбы агай? Мамлекетке салым коштум деп ойлойсузбу? Эгерде коштум десеңиз канчалык деңгээлде? Кызым, аларды айтыш өтө оор да. Себеп Мадумаровдун ошончо мыйзамдары бар. Жеке өзүм жазган мыйзамдары. Мына ошолор менен силер деле чоңойдуңар. Силер деле ошонун жакшы эмесин көрүп калдыңар. Мен эгерде силердин араңардан, окуучулардын арасынан мүмкүн ал кезде төрөлө элек болсоңуздар керек, көпчүлүгүңүздөр. Мына ошол билим берүү жаатында, мына ошол 1-класстан 4-класска чейинки ысык тамак деген, мугалимдерди жанагы мектептерге акча жыйноону токтотуу деген маселе. Сиздер ата энеңиздер, айрыкча айылдан келгендер, мына ошолордун ар биринин башында 12 салык бар эле, ошол салыктардын баарын жоюп бир салык кылган, жер салыгы жана социалдык төлөм деген мыйзам. Анан ошол айылдагы кедей кембагалдар жер ала албай ижарага, жалаң чоңдор алып алып, аны суп ижарага берип койгондордун баарын токтотуу жөнүндөгү мыйзам. Эгерде ушул 7 миллион калктын ишинен жок дегенде 7 кишиге менин мыйзамым пайдам тийген болсо, мен бул өлкөмө кичине салым коштум деп ойлойм. Токтоосуз түрдө чындыкты кандай болсо дагы айтып отурган болсоң дагы, бул дагы ошо өзүң элиңе кошкон салымың. Себеп чындыкты айтуу бүгүнкү оор кырдаалда, мындан дагы оор күндөр болуп калышы мүмкүн, Аллах сактаган болсун. Чындыкты айтуунун өзү жихад сыяктуу. Себеп жалаң айланаңдагылар сага каршы болуп турганда, сен акыйкатты, чындыкты айтып туруштун өзү бул оор маселе. Ошон үчүн могу жигит балам айткандай, эмне үчүн башкалар алар көп да.
Биз 6 депутатпыз. Алар көп. Басынтып тургандыгы мына ушундан улам. Чындык дайым алсыз болот кезинде, убагында. А убакыт келет, мезгил өтөт, баары бир чындык жеңет. Жеңилип көргөн эмес. Ошондуктан мен канчалык деңгээлде салым коштум, аны келечектеги тарыхчылар силер изилдейсиңер. Силер баа бересиңер. Мен өзүм момундай салым коштум деп айтсам туура эмес болуп калат. Кудайга шүгүр, салымыбыз бар деп ойлойбуз, из калтырабыз деп. Келиңиз. Саламатсыз. Не кылса? Жогорку кеңеш тарбиялай беле. Мыйзамдар каттуу, мыйзам иштебейт. Мыйзам өтө каттуу. Бирок иштебейт. Силерге деле ата-энеңер баарыңарга жакшы болгула дейт, жакшы болбойсуңар да. Ошол сыяктуу эле мыйзамдар жакшы, мыйзамда кеп жок, шек жок. Бирок ошол мыйзам иштебейт. Балдардын тарбиясы жаман болуп кетти дегениңерге биздин улуттубузда бир каттуу макал бар да. Айтсам туура түшүнөсүңөр бекен? Себеп дагы бир акылман айтыптыр да. Бүгүнкү коомдун кайгысы ушунда турат дейт. Акылдуулар сүйлөгөндө, акылсыздар түшүнгөндөй кылып сүйлөш керек дейт. Эгер акылсыздар түшүнбөй калса дейт, бул акылдуунун кайгысы дейт. Анын маселеси дейт. Это проблема умных дейт. Если не понимает. Көрдүңөрбү? Заман тескери болуп калган деген сөз ушул. Билесиңерби? Бизде ушундай макал бар. Өтө копол, бирок таамай тиет. Атасы жиндинин бирөө жинди дейт. Энеси жиндинин баары жинди дейт. Муну азыр түшүнбөйсүңөр силер, себеп жашсыңар да. Бул деген сөз эне тарбия бермейинче бала болбойт деген сөз. Эне өзүнүн ордунда болсо, коом ордунда болот дейт. Эне бузулган жерде коом бузулат дейт. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Эне бул медресе деди. Медреседен сабак берет экен, медреседен сабак алат экен. Муну жакында Британ окумуштуулары айтып чыкты. Баланын кандай бала болуп чоңоюшунун 95% энеден көз каранды экендигин алар далилдешти. Мындан 1,5 миң жыл башта биздин пайгамбарыбыз айтып койгон. 1,5 миң жыл башта. Ошон үчүн кечеки жыйында да айттым, бүгүн да кайталап айтам. Кыргыз бойдон калганга аракет кылгыла. Биздин каада салт, биздин нарк насил, биздин тарбия укмуштуудай керемет болгон. Кызга 40 үйдөн тыюу дейт. Кыздын 40 чачы улуу дейт ошол кезде. Сондуктан жана жигиттер жаман болуп кеткен болсо, балдарынан бирөөсү жаман чыгар. Эгер кыздар жаман болуп кеткен болсо, Аллах сактасын, анда коом өзгөрүп кетет. Ошон үчүн тарбиялык мааниде кыздарга биринчи кезекте жигиттерге ыйман берсин. Аларга инсап берсин. Биздин кыздарыбызга да инсап берсин. Анан бул тарап жакшы, бул тарап жаман дегенге мен көп аралаша албайм. Себеп эки тарабында тең бар. Бирок көпчүлүгү туура айтасыз. Балдар өтө каттуу жаман. Же сөзүндө тура албайт, же башка боло албайт. Мен бирөөңөрдү тандашым кыйын экен. Кезек менен тура бергиле. Саламатсыз. Реформа деген сөздү мен колдонгум келбейт. Түшүнгөнү да түшүнбөгөнү да азыр реформа дей берет. Реформа деген бул бар нерсени жоготуу деген сөз, кулатуу деген сөз. Реформанын кесепетинен ушинтип отурабыз. Биз формасын издейличи, биринчи кезекте формасын, андан кийин ичиндеги маңызын карайлы. Атаңдын үйүн оңдош үчүн аны пайдубалына чейин талкалаштын кажети жок. Мүмкүн шыбагын жаңылап койсоң, керемет үй болуп туруп калышы мүмкүн дагы 10-15 жыл. А биздики түйүнөн оодарып салат да, ысык көл гостиницасына окшотуп. Анан курам дейт ордуна. Бул жакшы эмес.
Эгер ашып ташлап аткан болсо, каражатың куюлуп, төгүлүп, кайда иштетериңди билбей атсаң, жер көп экен, куруп кой ошол жерге. Ал тура берсин. Болгондо дагы ал тарыхый баалуулуктарга кирип калган имарат. Ошон үчүн реформа деген сөздү мен жакшы колдонбойм, кыздар, балдар. Мен көп сүйлөбөйм, көп талап кылбайм реформа деген сөздү. Бул мода болуп калды азыр. Билим берүү жаатында биз кайрадан эле талкаланган нерсени кайра курушубуз керек. Союздук системадагы билим берүү системасына киришибиз керек. Мына сиздер айтып атасыздарбы азыр коом жөнүндө, келечек жөнүндө деп. Биз 10-15 жылдан кийин кыргыз бойдон калабызбы, калбайбызбы? Мен ошого бираз кыйналам. Ойлоном. Себеп биздин кыздарыбыз эч качан эркектерден талашып шым кийген эмес. Биздин кыздарыбыз эч качан эркектердей кылып чачын кыркып алып жүргөн эмес. Жигиттер көбүрөөк учурда бизди сыйлабай атат дейсиздер, мүмкүн. Баягы гендер деген сөздү көп киргизет го кыргыз. Тең укуктуулук дегенди. Ошону талашып уламдан улам талашып аткан үчүн аял затын көрбөй аткандыр балдар. Назик, жибектей созулган, керемет. 10 сөз айтсаң бир сөз менен жооп берген кыздарды таппай аткандыр ушул жигиттер. Мүмкүн. Тескерисинче бир сөз айтсаң 5 сөз менен жооп берген кыздарды көргөндөн кийин качып аткандыр. Аллахтын өзү сактасын деп. Ошол бардыгы коомдон көз каранды да, кыздар. Биз ошондой кылып тарбиялашыбыз керек. Ошого барышыбыз керек. Биз башка улуттун, башка мамлекеттин маданиятын алып алып, аны туурабашыбыз керек. Ага кетпешибиз керек. Мисалы, могу жерде мен көрүп атам, жолук оронгон кыздарды көрүп атам, калпакты чечпеген жигиттерди көрүп атам. Бул мүмкүн, жакшы. Бул формасы. А ичи эмне экен бир Кудай билет. Маңызы кандай экен Кудай билет. Биздин улутту карап көрсөңүздөр, жаш кыздарды кандай кийинткен ата бабаларыбыз, секелек кыздарды кандай кийинткен ата энелерибиз. Карап көрүңүздөр, чачтарын кандай өргөн. Ошону менен коомдогу ошол кыздын ордун белгилеп коюшкан. Ал анын паспорту болгон, сырткы кийими. Өрүлгөн чачы, башындагы такыясы. Ошол паспорт болгон. Бойго жетип калган, күйөөгө чыга элек кыздар өзүнчө кийинишкен, күйөөгө чыккан жаш келиндер өзүнчө кийинишкен, анан орто жаш апалар өзүнчө кийинишкен. А биз ушулордун баарын тээп, реформа дедик дагы, тээп, ыргытып салдык дагы өрттөп. Же немистин кийими экенин билбейсиң, же користики экенин билбейсиң, же арабтыкы экенин билбейсиң, же кимдики экенин билбейсиң да. Кыргыздыкы болбосо эле бүттү да, ушул мода болуп калды да. Кандай дейсиңер? Каттуураак тийип алдым окшойт. Мен ушун үчүн жаман көрөт да жигит. Атың ким эле? Марсель. Ушундай сүйлөгөнүм үчүн жактырбайт да мени дагы. Анан суроо. Мен сизден субъективдүү оюңузду билгим келип турат. Эгемен мамлекеттин өнүгүүсүндө солчулдардын ролу канчалык деңгээлде эмне маанилүү деп эсептейсиз? Жаратылышта карышкырдардын ролу кандай? Терс. Кандай терс? Жырткыч катары, бүлдүргүч катары. Жырткыч, бүлдүргүч катары деп Европадан бүтүндөй карышкыларды терип салган. Натыйжада бүтүндөй жаныбарлардын баары өлүп жок болгон. Эмнеге? Баракелде. Тазалагыч болот. Оорукчандарды, картайып калган пайдасы жокторду, тукумулай албай тургандарды алып турган, тазалап турган. Күчтүүлөрүн сактап турган жаратылышта. Ошон үчүн солчулдар карышкырдын ролун аткарыш керек. Иштей албаган министрлерди жоготуш керек. Сабатсыз жетекчилердин бүт баарына бетине айтып туруш керек ушундай. Ошондуктан солчулсуз эч качан теңдик болбойт. Таразанын эмне үчүн оң жагы бар, сол жагы бар. Экөөнү тегиз кармап туруш үчүн. Куржун бир көздүү болбойт. Куржундун эки көзү бар. Эгерде бүтүндөй тамак ашты бир көзүнө толтуруп алып кетип барткан болсоң, бир жерден оодарыласың. Басмайылың канчалык бекем болбосун. Ошон үчүн куржундун эки көзүн тегиз толтурат. Тогу тегиз жүгөрү жүктөйбү, буудай жүктөйбү, тамак аш жүктөйбү, эки жагын тең салмактуу кылат. Солчулдар мына ошондой теңдикти кармап туруш үчүн коомдо
ошо бийликтин көзүн май басып калбаш үчүн бул өтө маанилүү ролду ойнойт. 3 суроо. Убактыбыз канча? Кимдин максаты? Жашоодогу максаты? Мен ошо 8-класстагы дептеримди таап калдым да, ошол жерде жазылыптыр да. Эгерде менин жасап аткан ишиме биринчи кезекте ата энем жана элим баракелди деп карап турса, бул жашоодогу менин маңызым, максатым. Экинчи бир учкулга айланган сөзүм бар. Максатсыз жашаган адам агып бараткан дөңгөчкө тете дейт. Себеп дөңгөктү кайда агытсаң ошол жакка барып агып токтойт. Ал максаты жок. Кайда агып атат, баары бир агым менен кетти. Ошол сыяктуу бул жашоодогу биринчи кезектеги максат, дайым бата кылганда айтабыз, жараткан кандай максатта жараткан болсо, ошондой жашап өтүштү насип кылыш керек деп. А жараткан пендени бир гана максатта жараткан, өзүнө ибадат кылыш үчүн. Жашоодогу максат мусулман болуп жаралып, силердей кезимде, силерден бир аз жогорураак кезимде интервьюда айткан экенмин, жашоодогу бактыңыз эмнеде дегенде, бактым жараткан ушу мусулман кылып, мусулмандын ичинде кыргыз кылып жаратып койгон үчүн бактылымын. Ушундай максатым. Соңку суроо. Эмнеге? Адам болушубуз керек. Эч кандай өзгөчөлүктүн кажети жок. Ар бирибиз өзүбүздүн ордубузда адам болушубуз керек. Ар бирибиз адам болсок эле Кыргызстанды өнүктүрүштүн кажети жок. Кыргызстан өзүнөн өзү өнүгүп кетет. Ар бирибиз адам. Ошондуктан бизде бүтүн Кыргызстанда урааныбыз эмне? Ыйман, мыйзам, тазалык. Биз булуттун үстүнө шаар курабыз деген жокпуз. Жердин астына шаар курабыз деген жокпуз. Тоолорду ичиндеги бүтүндөй көмүр темирлерин алып беребиз деген жокпуз. Убада берген жокпуз. Бизде ыйман, мыйзам, тазалык. Мына ошол 3 нерсеге коом жетишсе, Кыргызстан өзүнөн өзү өсүп кетет дүркүрөп. Ага эч ким муктаж эмес башка жактан жардам күткөнгө. Өзүбүз өзүбүздү көтөрө алсак, өзүбүз өзүбүздү бага алсак, өзүбүз өзүбүздү билимдүү, илимдүү жасай алсак, анда Кыргызстанды эч ким кармай албайт. Кептин баары ушул өзүбүздө болуп атпайбы? Урматтуу балдар, кыздар, өзүбүздө, баардык нерсе өзүбүздө. Өзүбүз ошого аракет кылбай атабыз. Балдардын ушу 2 кыз кол көтөрдү, анан бир жигит мына соңку, экинчи жолу эмеспи, биринчи жолу? Биринчи жолу. Биз кыргыз жакты тандашыбыз керек. Ким? Америка бизге жакшы карап турабы? Россия менен бекемделбесек дагы бекемделүүгө милдеттүүбүз. Биздин 1 миллион сиздердей болгон жигиттер менен кыздар ушул жакта жүрүшөт. Россия менен биздин тарыхыбыз бир. Биздин тагдырыбыз да бир. Ар жака ойноктой бербестен туруктуу позицияда болушубуз керек. Баягы бүт пайдалуу макалдар копол да, айтайын десем билбей каласыңар. Көп баскан бир неме басат дейт да. Көп баспаш керек да, чуркай бербеш керек ар жака. Туруктуу бир жерде болуп, өнөктөш болуш керек. Менин позициям ушундай. Мен муну ачык айтып келем, нечен жылдардан бери. Ошол арттагы 2 кыз ошол менен бүттүк. Неден? Билимсиз адам эч качан өспөйт. Билимсиздиктен аксап атабыз, бул бир.
Маданиятсыздыктан аксап атабыз. 2. Жөндөмсүздүк деген кандай десем бир жөндөмсүздүк деген ой жүгүртүп көргүлөчү балдар, кыздар. Биз ааламга кыргыз улут катары эмне бердик? Машина бердикпи, учак бердикпи, телефон бердикпи, телевизор бердикпи, же бир жаңы технология бердикпи, же бир адам ушунчалык бир таң кала тургандай илимий ачылыш жасадыкпы? Эмне бердик биз ааламга? Эмне бердик? Корея эмне берип атат? Япон эмне берип атат? Немец эмне берип атат? Англичандар, америкалыктар эмне берип атат? Сингапур эмне берип атат? Карап көргүлө. Эми ушундан улам өзүбүз жыйынтык чыгарбайлыбы? Биз кимбиз деген суроону койбойлубу? Мунжубузбу? Майыппызбы? Жана сиз айтып аткандай, кызым, билимсиздик. Ошо билимсиздиктен биз көп алдына жыла албай атабыз. Ошону менен бата кылабыз. Болду жигиттер. Эмне бар? Жетек. Мамлекеттик ишканалардагы ошондойлорго тыюу салалы, анан баары жоголот. Мамлекеттик чиновниктерге тыюу салалы, токтойт ошол нерсе. Эми мындай жигиттер, мен сиздер менен саат менен жолукканга даярмын. Баарыңардын суроо жок дегенге чейин сүйлөшкөнгө даярмын. Бизде сессия жүрүп атат, көрүп атасыздар. Биз мындай барымтада калган адаммын да мен. Азыр ошол жүрүп атат дагы маанилүү маселе каралып аткан болсо, Мадумаров кайда жүрөт? Эмне көрүнбөйт? Үнү чыкпайт го деген акылдуулар жазып аткан болсо керек. Кээ бир коллегаларыбыз бар, айлап келбесе деле эч ким издебейт. Мадумаров 5 мүнөткө чыгып кетсе, айгай башталат. Кайда депчи. Ошондуктан аларды да кыжалат кылбай, каякта экен деп кайра кыйкырта бербестен жумуш ордубузга баралы. Кийин каалооңар болгон болсо, тарых факультети айрыкча агай, эртерээк кабар берип койсоңуздар, мен сиздер менен ар кандай форматта жолугушуп сүйлөшкөнгө даярмын. Ишиңерге ийгилик болсун, окууңарда дайым жакшылыктар болсун. Ишенип коюңуздар. Мугалим үчүн окубайсыздар, ата-эне үчүн окубайсыздар. Окусаңыздар өзүңүздөр үчүн, үйрөнсөңүздөр өзүңүздөр үчүн, кыйналсаңыздар да өзүңүздөр үчүн кыйналасыздар. Эч качан мындай доомат кылбагыла, окуп атпаймынбы депчи. Окуп атсаңар өзүңөр үчүн окуп атасыңар. Ошону туура түшүнгүлө, умтулгула. Мен кече 2-3 күн башта Алматыда Казакстан мамлекеттик университетинен ушундай студенттери менен, окутуучулары менен, жетекчиликтери менен жолугушуп келдим. Ал жердеги шарттарды да көрүп келдик. Бир кененирээк болгон учурда сиздер менен сүйлөшсөк болот албайчы, агай. Жарайбы? Рахмат ага сизге да. Ийгилик болсун.